бир эле Райым Матраимовдун өзүнөн, жеке өзүнөн эле, так, ошол бажы тармагында жасаган коррупциялык элементтеринен алынган сумманын өзү 25 миллиардтан ашты. 25 миллиардтан ашты. Мүлкүсү, акчасы жана башкасы, бир жолу кармалганы, эки жолу кармалганы, качып кетип, аны биз Бакудан алып келгенибиз, жана башкасы, ошентип отуруп бизде кийин 6 ай жатканы, ушинтип олтуруп, ал 25 миллиардты мамлекетке төлөп коюп, аны чыгып кетти. Бул деген где-то бир 300 миллион тегерегиндеги доллар. Мына, пожалуйста. О результат. Райым Матраимов каякта, ал азыр ким, анын таасири канчалык десеңер, коом өзү жооп берет. Бүгүнкү күндө Райым Матраимовдун таасири кыргыз коомчулугунда нолго түштү. Жок болду.